Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сиздер менен көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин темабыз светтик менен диний билимдин маанилүүлүгү тууралуу. Мына азыркы учурда кээ бирөө ойлойт светтик билим алып дагы башка мындай кошумча билим албай эле койсом болот деп ойлошот. Кээ бирөө болсо диний билимди, диний окуу жайды аяктаган соң светтик билимдин кажети жок деп ойлошот да. Мына ушул тууралуу биздин бүгүнкү конокторубуз менен сүйлөшүүнү тууралуу көрдүк. Бул жерде айтсаңыз, ошо негизи светтик менен диний билимдин маанилүүлүгү азыркы заманда канчалык? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Сурооңуз үчүн алдын ала рахмат. Бул азыркы светтик жана диний билим дегенде бул негизинен дин бул кесип эмес. Жана ошол дин менен эле чектелип калуу биз азыркы күндө элестетсек, мисалы бир гана дин менен жашоо боло турган болсо, биздин башка жагыбыз кандай болот? Ошонун себебинен биз үчүн башка илимдер сөзсүз керек. Бул Куранда дагы айтылган илим алуу фарз деп. Мисалы илим алуу бир гана дин менен гана чектелип калбайт. Биз мисалы дин менен эле жашай турган болсок, медицина жагыбыз, физикалык, алгебралык илимдер биз үчүн сөзсүз керектүү илимдер. Биз ошондуктан ар бир адам баласы илим алыш керек. Дин менен чектелип калуу бул туура эмес. Светтик билим дегенде биз өзүбүз окуп аткан Курандын ичинде эле биз бардык илимдер бар. Алгебра да бар, физика да бар, химия да бар. Ошолордон эле далил кылып ала турган болсок, биз жашоодо ошол илимдерди сөзсүз үйрөнүшүбүз керек ар бир адам баласы үчүн. Мен бир китептен окуп калдым да, бир строчканы. Эгер ким билим ала турган болсо, ал адамдын жашоосу жеңил. Жашоодогу проблеманы ошол билим аркылуу, акыл аркылуу чече алат. Жана ошол адам жашоодо бактылуу жашай алат. Бул мен үчүн аябай жакты. Чындыгында ким эгер билим ала турган болсо, илим ала турган болсо, акылы менен ошол жашоодогу кандай оорчулук, татаалдыктар болбосун, ошону жеңүү дагы адам үчүн жеңил болуп кетет. Жана жашоосунда ошол илим билими менен бактылуу болуп жашай алат. Ошондуктан светтик дагы, диний дагы билимди ар бир адамга зарыл. Алсын дейт элем. Рахмат. Ал эми сиздер кандай деп ойлойсуздар? Ошо светтик менен диний билимдин маанилүүлүгү тууралуу. Я тоже считаю, что особенно в 21 веке люди, особенно мусульманки и женщины, они должны быть развиты не только с стороны религии, но и со светского образования, потому что это в первую очередь требование современного мира. И женщина, она будущая мама, она воспитывает будущее поколение, и она в первую очередь должна быть образованной со всех сторон, многогранной личностью, которая у нее вот широкий кругозор, потому что вот именно она составляет общество, и я считаю, что это очень важно. Рахмат, пикириңизге сиз кандай деп ойлойсуз? Ар бир адам өзү илим алыш керек. Бир эле биз деле Куран менен чектелип калбаш керек. Башка кесип үйрөнүш керек. Мисалы, врач болуш керек, бели ушул илим тараптан эле кетпеш керек. Врач болуш керек, и дагы көптөгөн кесиптер ошолордун баары камтып кетиш керек. Азыркы замандын чын эле талабы ушундай, бир тарап менен эле мисалы үчүн бир тарап менен эле өнүгүп кете бербестен бардык тарабын кармап кетиш керек да. Адам деген негизи эле мына мисалы үчүн биз деле жашообузда байкап жүрөбүз. Мисалы үчүн өзү кесиби боюнча мугалим болсо, мындай дагы бир мындай хоббиси катары же дагы кошумча акча таап мүмкүн иштеген адам катары ал мүмкүн баягы тортторду жасайт, таттууларды жасайт, бир ар тараптуу болуп өнүгүүгө азыркы замандын талабы да. Сиздерге чоң рахмат пикириңиздер үчүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.